Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Жылдыз айым, бул жерде жанагы мен кодекстин, эмгек кодексинин өзгөртүү, түзөтүү жана башка мыйзамдагы актыларга өзгөртүү, түзөтүүлөрдү карап чыктым. Жакшы жазыпсыздар. Аракетиңиздер чоң. Эми бул жерде социалдык өнөктөштүк актылары, уюм деген жана жакшы түшүнүктөрдү киргизип кетипсиздер. Мен мыйзамдоолорун колдойм. Бирок сиздин көңүлүңүздү бир нече жанагыларга буруп коет элем да, ушул жерде тактоо иретинде. Mo siz 4. birinin açsaz, anan okup koysanız 4. birinin. Dördüncü birinin de otası mı? Dolburdu. Mizam dolborundagı 4. birinin aytıp otasız mı? 4. birinin. Siz men tapıcı. 4. birinin. Dilsar Sambekovna. Siz de okup vereceksiniz, var mı sizde? Biri bir yakın verseniz sen de okusun. Трудовые законодательства и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, нормы международного права. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики осуществляется трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим кодексом, иными законами, указами президента Кыргызской Республики, постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики, актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. Урматтуу төрага, көңүл буруп койсоңуздарбы, баяндамачыларгачы эми ченемдик укук актылар жөнүндө берки мыйзамдар бар, кыргыз тили жөнүндө конституциялык мыйзамды кабыл алып бергенбиз. Биз мого чыгарып аткан беркисин за основу берки кыргыз тилиндегисин алабыз да. Кыргызча жана окушса жакшыраак болмок. Ушунун 4 пунктун карасаңыздар, ушул кодекс менен кызматкерлердин абалын начарлатуучу ченемдердиги камтыган башка мыйзамдардын ортосуна карама каршылык болгон учурда ушул кодекс ченемдик колдонулат деп атат да. А башында болсо силер ченемдик укуктук акты, ченемдик укуктук актылар менен мыйзамдын айырмасы эмнеде? Алишер Ташбаевич, азыр кыргызчасы барбы силерде? Бар, кыргызчасы. Кыргызчасын окуп берсинби? Кечиресиз, бурусу колунда азыр. Алишер Ташбаевич, кыргызчасын окуп койсунбу? Кыргызчасын окуп бергилечи. 4. берени. Эмгек мыйзамдары жана эмгек укугунун ченемдери камтыган башка ченемдик укуктук актылар эл аралык укуктук ченемдери. Эмгектик мамилелерди жана аны менен түздөн-түз байланышкан башка мамилелерди жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык эмгек мыйзамдары жана эмгек укугунун ченемдери камтыган башка ченемдик укук актылар, ушул кодекс, башка мыйзамдар, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктары, Кыргыз Республика министрлер кабинетинин токтомдору, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын актылары жана эмгек укугунун ченемдерин камтыган локалдуу ченемдик актылар менен жүзөгө ашырылат. Экинчи, Кыргыз Республикасынын ратификацияланган мамлекеттер аралык келишимдер жана эл аралык укуктук башка ченемдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизги бөлүгү болуп саналат. Эгерде Кыргыз Республикасынын ратификацияланган эл аралык келишимдерге кызматкер үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана башка ченемдик укук актыларында, макулдашууларда, жааматтык келишимдерде каралган кыйла жагымдуу эрежелер белгиленсе, анда ал эл аралык келишимдердин эрежелери колдонулат. Ушул кодекс менен кызматкерлердин абалын начарлатуучу ченемдерди камтыган башка мыйзамдардын ортосунда карама каршылык болгон учурда ушул кодекстин ченемдери колдонулат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кызматкерлердин өкүлчүлүктүү органдары менен макулдашуу боюнча өз компетенциясынын чегинде эмгек укугунун ченемдерин камтыган актыларды кабыл алууга укуктуу. Эмне үчүн силерди ушул жанагы 4 беренге көңүлүңөрдү бурдум. Эмне үчүн дегенде мыйзамдын башына аягына чейин эле силер ченемдик актылар менен башка мыйзамдарды чаташтырып алгансыңар да. Эмне үчүн дегенде могу жерде 4 пунктун карасаңар, ушул жерде туура эмес кетип атат. Анткени начарлатуучу ченемдик камтыган башка мыйзамдардын ортосунда деп. А мыйзам бар бизде Кыргыз Республиканын ченемдик укуктук актылары жөнүндө. Ал жерде иерархия бар. Бул жерде силер ниже турган жана мыйзамга ссылка кылып атасыңар. А бул жерде жанагы деп жазыш керек эле. Башка мыйзам эмес, укуктук ченемдик актылар жана ушул кодексте деген. И башка жанагы редакциясында дагы ушундай жанагылар кетип баратат да. Андан сырткары могу силер карасаңар, 6 беренесин башын главасын окуп койсоз.
6 берене. Эмгек укугунун ченемдерин камтыган мыйзамдардын жана башка ченемдик укук актыларын колдонуу чөйрөсү. Эми сиз ушунун 7 пункту менен примечанияны окуп койсоңуз. Ушул кодекс эмгек укугунун ченемдерин камтыган мыйзамдар жана башка ченемдик укук актылары төмөнкү адамдарга, аскердик кызматтык милдеттерин аткарууда аскер кызматчыларына, ушул кодекстин 248 беренесинде көрсөтүлгөн адамдарды кошпогондо, ички иштер органдарынын, жаза аткаруу системасынын жана башка укук коргоо органдарынын катардагы жана жетекчи курамындагы адамдарга, уюмдардын директорлор кеңештеринин мүчөлөрүнө, жарандык укуктук мүнөздөгү келишимдер боюнча иштеген адамдарга, мыйзамда белгиленген учурларда башка адамдарга жайылтылбайт. Эскертүү: укук коргоо органдары деп ички иштер, улуттук коопсуздук, жаза аткаруу системасынын, прокуратуранын сотко чейинки өндүрүштү жүзөгө аткаруучу бажы кызматынын, салык кызматынын органдары түшүнүлөт. Эми бул жердечи силер могу жерде мурун экономика жанагы каршы күрөшкөн жана финполиция жоюлду деп бир эле экономикалык каршы жанагы күрөшкөн органды алып салып эле калтырып коюпсуңар да. Бул эмне үчүн дегенде мыйзам боюнча да ошондой. Жанагы укук коргоо органдарын силер баардыгы менен тең деп коюпсуңар да. Эмне үчүн дегенде могу эскертмени алып коюш керек. Эскертмеге жөн эле жанагы жазыш керек. Сотко чейинки өндүрүштү жүзөгө ашыруучу укук коргоо орган деп эле коюш керек. Болду. Анткени укук коргоо органдары кызмат өтөө жөнүндө өзүнчө бир мыйзам бар. Ал жерде укук органдарына ким кирет, ошолордун баардыгы көрсөтүлгөн. Bunun gereği yok öyle da. Emni üçün degende özünçe mıйзам чыгаруу техникасы бар, жолу бар.